урматтуу айдоочулар, бүгүнкү өтө турган темабыз бар. Бүгүнкү өтө турган темабыз биринчи группага караштуу белгилер болот. Бул эскертүүчү жол белгилери. Биринчи башындагы биринчи темадан баштай беребиз. Бизде 1.1 деген белгиси бар. Биринчи группада 1.1 деген белгибиз бар. 1.1 деген белгибиз бул жалаң поезд жолдон эле коюлуучу белги катары эсептелет да, айдоочуга эскертип аткан болуп калат. Бул белги деп атат, айдоочуга эскерткени поезд жолго дейт, алдыңарда поезд жолу бар деп атат. Ал жерде тосмосу бар, жемсе шлагбаум деп айдоочуга эскертип коюп аткан жери. Шаардын ичинде 150 метр аралыкта коюлат, шаардын сыртында бул 300 метр. Бул шаардын сырты деген бул айылдын же шаардын сырт жагында поезд жолдор өтүүчү жолдорго коюлуучу белги катары эсептелет. Бул бизде 1.1. Кийинки белгибиз 1.2 деген белгибиз бар. Бул деле белги айдоочуга эскертип атканы, алдыңарда поезд жолу бар, бирок ал жерде тосмосу жок деген маанында айдоочуга эскертип коюп атат. Бул деле белги, бул жана 1.1 белгисине коюлган эле шаардын ичинде 150 метр, шаардын сыртында 300 метр алыста коюп, айдоочуну эскертип аткан жери. Андан кийинки белгибиз бар бизде 1.3.1 деген белгибиз. Бул белгибиз ошо поезд жолуна жетпестен туруп 15 метр калганда коюлат, айдоочуну алдын ала эскертип аткан. Алдыңардагы поезд жол бир нукталуу. Бир гана поезд жолу бар деп айдоочуга эскертип коюп аткан жер бар. Адан тышкарыдагы 1.3.2 бар. Ал көп нукталуу поезд жол дейт. Ал жерде 1 эмес 2 же 3 поезд жолу өтүүчү поезд жолу бар деп айтылат. Адан тышкары бизде кийинки поезд жолго жакындоону билдирүүчү жол белгибиз бар. Бул белги 1.4.1ден баштап 1.4.6га чейинки жол белгилерибиз. Булар поезд жолго канча метр калганына, жакындоосун мындайча айтканда айдоочуга эскертип коюучу белги катары кирип кетет. Мисалы үчүн биз поезд жолду чыйып ала турган болсок, мисалы үчүн бул машина жүрүүчү жол боло турган болсо, ортодо бизде сөзсүз сплошная линия чыйылат. Мына бизде поезд жолу бул бир нукталуу поезд жол, поезд жолун бул жагда биз алып аткан жерибиз болуп калды. Эми караңыздар, урматтуу айдоочулар, көңүл буруңуздар. Эгер сиздер кетип аткан жолуңуздарда биринчи жолуга турган белги сиздерге жакындоону билдирүүчү жол белгиси жолугат. Бул жол белгиси 1.4.1 деген белги. Бул белгибиздин үстүнө кошо коюлуп калышы мүмкүн белгибиз 1.1 же эмесе 1.2 деген белги коюлат. Бул белгилер коюлуп калышы. Бул айдоочуга эмнени түшүндүрүп берип аткан жери болуп калды. Айдоочуга түшүндүрүп аткан ушу белгиден баштап поезд жолго чейин аралыкты көрсөтүп аткан жана көрсөтүп берип аткан жол катары, бирок үстүндөгү белги айдоочуну алдын ала эскертип аткан жери. Шаардын ичинде, айылдын ичинде кетип аткан болсоңуз, поезд жол боло турган болсо, айдоочуга эскертип аткан 150 метрден силер поезд жолго келип такаласыңар. Шаардын сыртында, айылдын сыртында боло турган болсо, 300 метрден кийин сиздер поезд жолуна келесиңер деп эскертип коюп аткан жери. Бирок эмне себептен шаардын ичинде 150, шаардын сыртында 300 метр деп коюлган себеби, бул шаардын ичинде бизде көбүнчө ылдамдыкка чектөө коюп койгон жерлери бар. Шаардын сыртында биздин ылдамдык жогору болгон үчүн ушул белги алысыраак коюлуп, айдоочуга эскертип атканы. Андан кийин биз дагы алдыга жыла баштагандан кийинки жол белгиге түшүп келебиз. Бул белгибиздин жакындоону билдирүүчү жол белгиси катары эсептелет. Бул 1.4.2 деген белги, үстүндө ошол 1.1 жемси 1.2 деген белги коюлат. Бул белги айдоочуга дагы эскерте баштады. Айдоочуга эскертип атканы, шаардын ичинде кетип турган болсоңуз, поезд жолго чейин 100 метр калды. Шаардын сырты, айылдын сыртына кетип аткан болсоңуз 200 метр калды деп эскертип баштайт. Андан кийин биз өткөндөн кийин кийинки жол белгисине туура келебиз. Бул белги бир чыйык менен 1.4.3 деген белги, үстүндө ошол 1.1 жемси 1.2 деген белгиси. Бул белги айдоочуга дагы эскертип баштады. Айдоочу деп атат. Шаардын ичине кетип аткан болсоңуз, поезд жолго чейин 50 метр калды деген, шаардын сыртында кетип аткан болсоңуз
100 metr kaldı dep esket tutkan jeri. Hem qarap turыңыздар bu jerde akırında bizde 1-3-1 деген belgi koyulат. Bul aydoçuğa esket tutkаны 15 metrden geç sizler poyuz jolu yok takalasаңыз. Biroq bul böyle belgi aydoçuğa esket tutkаны bir noktalı poyuz jol dep esket koyutkan jeri.